Men shaxsan o'zim bilaman, o'sha yerda turganmiz odamlar kavlayotganda bu yerga ostanovkani haqqi deb chiqartirishgan. Ostanovkani olishgan, stolbani kavlatishga olishvorgan o'sha yerda. Mana shu yerga ostanovka qilinadi deganda, o'sha bundan 2017-yilgi saylovdan keyingi bo'layotgan ishlarda bular. Natijada o'sha saylovdan keyin hokim bo'lgandan keyin o'tdi. Бул жолу менен 2007-2008 жылдары эле остановка жок болуп кеткен. Кантип жок болуп кеткенин мен айта албайм, анткени мен муниципалдык кызматта иштеген эмесмин, ол маалда жеке ишмер катары эле иштеп жүргөн мезгилим болчу. Бирок келгенден кийин тастаганым ушул болду. Ал дөкөндүн ээсинин үстүнөн арыз түшкөн. Бизге да түшкөн арыз элдер жактан. Тротуарды ээлеп алды, остановканы жок кылды деп. Комиссия түзүлгөн, архитектура жана башка мэриядан комиссия келип тактаганыбызда төмөндөгүчө маалыматтар аныкталган. Ал дөкөн жеке менчик дөкөн экен. Ээси өзү келген эмес. Бирок документтерин көрүшкөн, комиссия мүчөлөрү документтерин көрүп, легкий конструкция менен курулган дөкөн болуп чыккан документ боюнча. Любой маал силер айткан мезгилде эле биз буну бузуп салганга даярбыз деп ээси ошентип тастаган. Эскертүү боюнча менин маалыматым жок экен. Брошенный жер болгон. Мурда кафе иштетип, анан мусор жатып сатып эмне турган жер болгон. Анан ал сайыз мезгилинен бери эмне болуп келген. Ремби техниканын жери болгон. Кийинчерээк кафе кылышкан болмок. Ошондой экен иштете албастан, действительно 2016-жылы мен туугандарым өткөн сатып алышкан. Ошо бир аялдар. Бирок ошондой реконструкция кылып жасашып, госактары бар жогу мыйзамдуу документациясы болгон үчүн жасашып эмне кылган. Остановка кичине илдиракта болгон. Мен билишимче. Ал бул маселе көтөрүлгөн болуш керек. Себеби эки остановка бир түшмө болбойт деп айтышкан да. Бергенбиз. Эскертип тиешелүү чара көрүү үчүн сиздерге экинчи рет жөнөтүлүп жатат. Азыркы сиздер сурап аялдаманын ордуна коюп алды, куруп алды деп аткан курулуш боюнча айтсак, башкармалык тарабынан курулуш куруп аткан учурда эле барып, эскертүү баракча берилген, ОЗ2 да түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ал жер муниципалдык менчик башкармалыгына карагандыктан, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгында эскертүү баракчасын тиркеп, фотоматериалдар менен биргеликте кат түрүндө тийиштүү мыйзам чегинде кароо үчүн кат жөнөткөнбүз. Кийин дагы 2019-жылды Ош шаарынын мэри эл менен болгон жолугушуусунда атайын протоколдук тапшырма келген. Курулуштар соода түйүндөр боюнча иретке келтирүү боюнча тапшырмасынын негизинде биз чыкканбыз. Ошонун негизинде кайрадан экинчи рет эскертүү баракчасы берилип, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгына тиешелүү кат жолдонгон биз тараптан. Аялдама бар деп ошол жердеги жай тургундар айтат да, ушул жерде аялдама бар болчу деп айтып келишкен. Мен аялдаманы көргөн эмесмин өзүмчү. Ордо турганын көргөмүн. Архитектура башкармалыгынан муниципалдык менчик башкармалыгына алып салуу үчүн тоже каттарын бизге жөнөтүштү. Чындыгында там 2017-жылдан баштап ал жерге эч кандай архитектура кагаздары жок, мыйзамсыз курулган. Аны чара көрүү берүү үчүн 2017-жылдан баштап муниципалдык менчик башкармалыгына кайрылып, бирок
тыянак чыкпай аткандыгын дагы билдирди. Бул боюнча дагы бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясы эмне үчүн ал жерге чара көрүлбөстөн бүгүнкү күнгө чейин алып салуу иштери жүргүзүлүп аткандыгы үчүн иликтөө иштери башталды.